Баткен райондук деңгээлде эле эмес, республикалык деңгээлде өткөзөбүз деген максатыбыз бар. Азыр СДПК партиясында бийликтин 60% ушулардын колунда. Министр, 16 министрдин жарымдан көп ушуларда, губернаторлор ушуларда, акимдер ушуларда. Эмне үчүн ошону шайлоодон кийин жасайсызбы? Азыр мүмкүнчүлүк колуңарда турганда жасабайсыңар. Бул жер мамлекет үчүн стратегиялык мааниге ээ экенин биздин кээ бирки адамдар түшүнбөй атат. Мен дагы ушу Баткенде төрөлгөн адам катары, Кыргыздын жараны катары менин жүрөгүм сыздап турат. Эмне себептен биз Кыргызстандын ичинде турган жерге, өзүбүз сала турган жолго, эгер ал биздики болсо, биз Тажикстандан уруксат алышыбыз керек деген суроо туулат. Биз Баткен эли Бактияр Калпаевди көптөн бери билебиз. Бул бала тынч бала, тихий жүргөнү менен көп иштерди бүтүрүп койду. Мактанбайт, мен мындай кылдым деп мактанышты билбеген бала. Андыктан биз ошол баткендиктер ушул баланын иштерин көбүн баалайбыз. Бактиярды жаш, көрөгөч, мындай тайманбас, кайтпаган жагы аябай мага ынандырат. Бул жигит эли жерим дегенде жегенин жерге коет. Элим жерим деп иштеп жүрөт. Талапкерин коюп жүргөндө билдик, эл үчүн канча жолдордон өтүп берди, бардык жакшылыктарды кылып жүрдү. Бул баланын азыркы учурда көрөгөчтүгү, тайманбастыгы, мындай жолборстой, арстандай жаш болсо дагы сүрү бар, өзүнүн электораты бар дегендей, Аллах колдоп атканда биз дагы колдоп, ушул жигитибизди пайдаланып, Баткендин керегине, элибизге жараган, биз ушу шаарыбызга жараган, негизи эле ушу Кыргызстанга жараган жигиттердин катарына көрүп атам. Ошондуктан мен ушул Бактияр Калпаевди колдоп атам. Мисалы, поликлиника курулганда 5-6 жыл мурда ушул поликлиникага ушул парламентте туруп, өзүнүн салымын көп кошуп, ушул поликлиника туруп калган мезгилде бүтүрүп берген. Ушул Бактияр ушу жогорку кеңеш жакта иштеп калганда, бардык эшиктен эшикке кирип, ушуну алдыга коюп, ушуга акча бөлдүрүп, мана биздин областной поликлиниканы бүтүрүшкө көмөк көрсөттү. Эми биз азыр элдерибиз жакшы жыргап эле жашап атабыз. Бардык эмелери, шарттары бар. Поликлиника таза, жакшы. Бактияр 5 жашында ошол мезгилде Кытайга өзөнгө куш каттуу талкылап, мурдагы депутат Абсамат Масалиевдер каршы чыгып жатканда, анан эжесиге чуркап кирип айтыптыр. Эжеси ал мезгилде окуучу, гимназияда окуйт эле. Бул 5-6 жашар. Эже жерди кантип башка мамлекетке берип коет? Мен кандай кылсам болот? Мен эмне кылсам болот? Мен акимиятка барсам болот экен дегенде, анан эжеси, сени ким карайт эле? Сен не деп атасың дептир. Анан эртең мен таң атканда, ата, апа, бул балаңызды карасаңыз, булар кантип жерди, Кыргызстандын жерини Кытайга өзөнгө кушту берип коет. Мен кандай кылсам болот деп атат дегенде, биз апасы көзгө мындай жакшы бир сезим пайда болгон эди. Дагы эле ошол ойдан, ошондон бери 22-21 жыл өтсө дагы ошол ойдан кайта элек. Граница боюнча, чегара боюнча айта турган болсок, чегарага ар дайым ушу келип, өзү дагы ар дайым Баткенге келген сайын эң биринчи ушу чегарадан кабар алып турган. Элдин Баткенин маселелерин көтөрүп жогорку жакка жеткирип, элге керектүү иштерди кылып, ГЭС жана границадагы тополоң боюнча элге жардам берип, элдин жүгүн көтөрүп аткан жигит, жаш жигит, энергичный. Кыштык элине мини ГЭС куруп жатат. Кудай каала буюрса, декабрларда ишке киришет дейт. Бул дагы ошол лично Бактияр Калпаевдин иши десек жаңылбайбыз. Бая күндөрү көрдүк. Биринчи каскадыны 1 декабрдан беребиз дейт. Кудай берсе, ГЭС толук курулуп бүтсө, элге жакшы болот эле. Свет маселеси бизде оор. Күндө свет өчүп, лимит менен 2 сааттан өчүрүп атат. Светибиз өчпөй калат деген ойдобуз, үмүттөбүз. Кыргыз мамлекетинин энергетика тармагындагы потенциалы 142 миллиард киловатт саатты түзөт. Бүгүнкү күндө биз анын 10% иштетип жатабыз. Ушундай энергетикалык потенциалы бар мамлекет болуп туруп, чет жактан электр энергиясын сатып алып жаткандыгыбыз бул биз үчүн уят көрүнүш. Чакан ГЭСтерди куруу менен Кыргызстанды биз энергетикалык кризистен алып чыгабыз. Жана биз бул долбоорду ишке ашыра баштадык. Бул баламдан биз үй бүлөбүз менен аябай чоң жакшы нерселерди үмүттөнөбүз. Келечекте ушу элге кызмат кыла турган балдардан болот деп ойлойбуз, ишенебиз.
Бактияр Калпаев ушул жаштардан чыккан жакшы лидер болуп атат. Албетте биз ишине ийгилик каалайбыз. Баткен элин ушул баланы азырынча тутуп шайлап ушул парламентке алып барсак деген үмүттөбүз. Менин ниетим Исхак Разаковтай, Жусуп Абдрахмановтай болоюн деген, ошондой элге кызмат кылайын дегенде эл сен атаңа рахмат, сен ниетиңе жет деп эл дуасын берди. Иштей турган балдарды бардыгыбыз келгиле эли журтум колдойлу. Şu балага bir kol verip biz дагы şu жигитти, жаш жигиттерди жогорку кеңешке апарып, дагы биздин бүтпөгөн көйгөйлөрүбүздү булар бүткөрөт деп ишенели дагы ушуну колдоп берели. 5 жылда bir kelgen мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, Кыргызстандын келечеги үчүн татыктуу, жаңы, күчтүү адамга добушуңуздарды бериңиздер. Ар бир добуш өлкөнүн тагдырын аныктайт. Бир добуш өлкөнү өзгөртөт. Урматтуу элим, 30 жыл аралыгында жогорку кеңеште кандай гана депутаттар болгон жок. Келип убада берип, аны аткарбай кеткен да депутаттарды көрдүк. Мен жараткан буйруп, элим колдоп, жогорку кеңешке депутат болуп келсем, жогорку кеңештин депутаты кандай иштеш керек экендигин үлгүсүн мен көрсөтөм. Элдин тандоосу Бактияр Калпаев, номер 22.